Бүгүнкү биздин парламенттик угуу Кыргыз Республикасында үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору боюнча болот. Бул мыйзам долбоору бекеринен иштелип чыккан жок. Барыңар билгендей, белгилүү болгондой, бизде Кыргызстанда бул илгертен эле көп убакыттан келаткан ушундай чоң көйгөй. Себеби баягы өзүнүн материалдык абалы оор болуп турса дагы биздин көп жарандарыбыз ушул салтанаттарды өткөргөнгө иштеп, өмүрүн дагы кээ бир учурда ушуга арнап, башка өлкөлөрдө иштеп, акча таап келип, анан кийин ушундай салтанаттарды өткөрүүгө аргасыз болушат. Себеби биздин салт санаабыз бар, конечно, бирок ошол өтө эле ашыкча, акыркы кезгиде ушундай бири-бирине атаандашчылыктар пайда болуп, көрүп аткан жаман көрүнүштөрдү биз көрүп атабыз. Ошондуктан мына өзүбүздүн өлкөбүздүн башчысы да кечээ указ чыгарды. Ал указдын дагы бир чыккан себеби ушу кандайдыр бир жөнгө салуу жагын бардык эле ушу мамлекеттеги бийликтеги адамдар ойлонуп атат.